Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде бүгүнкү маселе берүүсү жана мен Мамажан Молдоев сиздер менен. Бүгүнкү маселе берүүсүндө маанилүү коомдук көйгөйдү талкуулайбыз. Коомчулукту кооптондурган, улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна түзөнсүз таасир эткен маселе баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү. Студиянын коногу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын түштүк аймагы боюнча өкүлү Гүлмира Жапакова айым болмокчу. Саламатсызбы, Гүлмира айым? Мына бүгүн күндө сиз менен биз талкуулай турган маселе абдан актуалдуу, маанилүү деп ойлойбуз. Айрыкча ушул баңгизаттарга каршы күрөштүн учурдагы абалы боюнча, жаштар арасындагы алдын алуу иштери боюнча сиз бизге кеңири маалымат берип өтсөңүз деп ойлойм. Анан алгач ушул жалпы эле Кыргызстанда, анын ичинде ушул түштүк аймагындагы кырдаал абал боюнча маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн мага ушинтип сиздерге кайрылып кеткенге уруксат берип атканыңыздарга. Биздин кызмат Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы бардык Кыргызстандын 7 облусунда башкармалыктар бар. Бул багытта иш алып барылып жатылат. Негизинен быйылкы жылы Кыргызстандын жалпы аймагында 1046 кылмыш иши, баңгизаттын тиешелүү кылмыш иши катталган. Анын ичинен 82си интернет мейкиндигиндеги кылмыштар жана Кыргызстан аймагында 17 нарколабораториялар аныкталып, алардын иштөөсүнө бөгөт коюлган. Ал эми жаштардын арасында 2000ге чукул алдын алуу иш-чаралары уюштурулуп, бул нерсеге бүгүнкү күндөгү көйгөй болуп жаткан баңгизат негизи 2 жол менен пайда болот: табигый жол менен жана химиялык жол менен. Табигый жол менен пайда болгон баңгизаттар бул оор баңгизаттар. Алар мындай жөнөкөй адамдарга, жарандарга жеткиликтүү эмес. Бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү ошо синтетикалык жол менен пайда болгон, то есть химиялык жол менен пайда болгон синтетикалык баңгизаттар кеңири таралууда. Алардын түрлөрү өтө көп, алардын курамын көзөмөлдөө өтө кыйынчылык туудуруп атат. Бүгүнкү күндө ушул синтетикалык баңгизаттарга жана ошондой эле аптекалык дары-дармектерге көз каранды жана берилип жаткан өспүрүмдөрдүн курактары 15 жаштан 30 жашка чейинки жарандарыбыз көбүрөөк кабыл атат. Анан ушул именно ушул химиялык жол менен пайда болгон баңгизаттарды таратуу, сатуу дагы баягы закладчик болуп ишке кирип жеңил акча табуу дагы максатын көздөгөндөр ушул курактагылар болуп жатат. Негизи мына акыркы жылдары ушул баңгизатка байланышкан кылмыштардын саны өсүп атабы же басаңдап атабы? Анан кайсыл факторлор таасир этип атат? 2024 жылы өспүрүмдөр тарабынан 17 кылмыш катталган. Ал эми 2025 жылы 16 кылмыш катталды. Эми бирок бул нерсеге баягы кандай факторлор таасир берип атат билбейм, бирок же алдын алуу иш-чаралары көбүрөөк болгонгобу, жаштар эми көбөйүп кетти деп айтыштан мен алысмын, бирок кылмыштын саны ошол эле бойдон турат дагы, бирок колдонгондор көбүрөөк болуп, баягы ошол баңгизат менен алектенгендер өзү баягы колдонгондор дагы көз карандылык тез болот. Анан баягы сатып алып иштеген закладчиктер дагы баягы жеңил акча табуу болгон үчүн ошол жака көбүрөөк берилип, ошондой спрос өз негизи рост деп айтып атабыз, бирок кылмышыбыз андай олчундуу, мындай орчундуу санда көбөйгөн жок. Мына эми коркунучтар жөнүндө айтып жатасыз. Мына акыркы мезгилдерде ушул синтетикалык баңгизаттарды колдонуунун көбөйүп бараткандыгы дагы айтылып атат да. Анан ал эмнеси менен коркунучтуу болуп атат бул? Бул синтетикалык баңгизаттар негизи химиялык жол менен пайда болот дагы. Бул адамдын ден соолугуна өтө чоң зыян алып келет. Биринчи борборлук нерв системасына, анан кийин ички аппараттарга. Негизинен мурунку баягы табигый жол менен пайда болгон баңгизаттар колдонгон баңгичилерибиздин курагы баягы 70ке чыккан улуу курактагылар бар. Ал эми мына азыр химиялык жол менен пайда болгон баңгизаттарды колдонгондор бул өтө зыяндуу химиялык жол менен пайда болгондуктан
бул тезирээк өлүмгө душар кылат адамды. Ашып кетсе, буну баягы такай колдонгон адамдар ашып кетсе 5 жыл өмүр сүрөт. Ошонусу мени олуттуп атат. Бул синтетикалык баңгизаттын таралышы дагы баягы доступный болуп, арзан болгондуктан бүгүнкү күндө мынакей бардыгыбыз азыр акыркы кылымдын чумасы болгон телефонный кылмыштардын көбөйгөндүгү, бул ушул синтетикалык баңгизатты үйдө отуруп ошо ата энелерди чакырып кетет элем. Балам мен балам үйдө отурат, менин балам үйдөгү бала, тарбиялуу бала дебестен балага жакшы көңүл буруш керек. Анткени именно ушул азыркы учурдагы баңгизаттарды балдар үйүндө отуруп, ата энесинин жанында отуруп колдонуп коюшу ыктымал. Мына азыр негизинен ошол баңгизаттарга кайсыл курактагы адамдар көбүрөөк тартылып жатат? Жаштарбы же улгайып калган курактагыбы? Азыр көбүнчө колдонуп, сатып, ташып иштегендер дагы ушул мен жана өйдөдө айтып кеттим, 15 жаштан 30 жашка чейинки жарандар көбүрөөк кабыл атат. Мунун ичинде эми жаштар арасындагысы абдан кооптуу болуш керек. Жаштар арасында эми улуураак муундар көбүнчө сатып ташып иштегендер болуп атат. Ал эми мына 15 жаштагылар балдар азыр эми адамдын, өспүрүмдөрдүн баягы эркинин төмөндүгүнөн, баягы азыр жашоо оңой деп айтсам болот. Кыйынчылык жашоо жок болгондуктан ушул биздин өспүрүмдөрүбүз, жаштарыбыз көбүрөөк ушул үйүндө болгон кичинекей проблеманы көтөрө албай, же ошо жанындагы досторунун кичине эмесин көтөрө албай тезирээк берилип кетип атат деп ойлойм да. Анан көбүнчө бул ушул баңгизаттарга ата эне эч качан сунуштабайт, милиция кызматкерлери сунуштабайт, мугалимдер сунуштабайт. Көбүнчө бул нерсеге ошол балдардын достору сунушташат. Эгерде ушул аталган же окуу жайдын же бир мектептин бир окуучусу буга илинген болсо, ал жок дегенде 20 окуучу, 20-30 окуучунун башын өзүнө тартып кетет. Анан бул баңгизатка, мына синтетикалык баңгизаттарга көбүнчө жакыр үй бүлөнүн балдары эмес, көбүнчө бул баңгизат бекер нерсе эмес, ал биринчи жолу сунушталганда бекер болот. Кийин ал акча турат, жөн эле көчөдө жата бербейт. Ошол себептен бул ушул химиялык жол менен пайда болгон баңгизаттарды сатып иштегендер дагы жакшы үй бүлөнүн балдарын кармаганга аракет кылышат, өздөрүнө клиент кылганга аракет кылышат. Гүлмира айымына, Баткен облусунун шаарларында мындан 2 жыл мурда көчөлөрдө мындай белгилүү коомдук жайларда жазуулар пайда болгон да, балдардачы ар кандай. Ошолор боюнча иликтөө иштери жүрүп, анын жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз. Ал эмне болгон жазуулар, эмне максатта жазылат ал? Бул баңги жарнамалар биздин Кыргызстан аймагына пайда болгонуна 5-6 жыл болуп калды. Жылдан жылга баңгизаттын түрү дагы көбөйүп атат. Жылдан жылга ошо баңги жарнаманын түрлөрү дагы көбөйүп атат десем жаңылышпайм. Бул нарко жарнамалар боюнча бизде административдик кодекстин 101 беренесинде ушу баңги жарнама менен кармалган кылмышкерлер 20 000 сомдук штраф төлөө каралган эле. Бирок ушул нерсе токтобой кайра түрү көбөйгөндүктөн биздин мыйзам алмашып, административден кылмыш жаза кодексине өтүп 282 берене болуп калды азыр. Ал жерде жаза азыр мурун штраф менен чектелген болсо, азыр 2 жылдан 10 жылга чейин жаза каралды. Мына ушул алдын алуу иштери боюнча, түшүндүрүү иштери боюнча дагы айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө мына жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында, кесиптик лицейлерде, мектептерде жүрүп атабы мына жаштар арасында түшүндүрүү иштери сиздер тараптан? Бул иштерге кимдер дагы тартылган да? Бул алдын алуу иши боюнча биздин кызматта мурун 3 эле кызматкерибиз кызмат өтөйт эле. Бүгүнкү күндө биздин кызматкердин саны да Кыргызстан боюнча айтып атам, 5 кызматкер болдук. Өзү негизи алдын алуу иштери жылдан жылга көп десем жаңылышпайм. Анан бул алдын алуу боюнча биздин Кыргызстандын мыйзамы бар. 2021 жылдын 5-майындагы номер 60 мыйзам бар. Укук бузуулардын негиздери жөнүндө деген. Ал жерде бир эле ушул любой кылмыштуулук, бир кайсы гана кылмыштуулук болбосун, баңги кылмыштуулук же башка кылмыштуулук, ошону алдын алууда бүт мамлекеттик мекемелер көмөк көрсөтүш керек. Алар дагы алдын алуу иштерин жүргүзүш керек.
ушул мыйзамда толук камтылган. Мен ушул мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып кетет элем. Бул ушул баңгизат мыйзам жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы же укук коргоо органдары кызматы гана бул менен алектениш керек, дебеш керек. Бул баңгизат азыр эле ушул жерде айтылып калып бүтүп калбайт. Бул баңгизат күндөн күнгө көбөйүп атат. Биз ошол келечегибизде таза муун калтырабыз десек, баардыгыбыз жапа турмак иш алып барышыбыз керек, алдын алуу боюнча. Мына жаштар арасында болуп жаткандыгы абдан өкүнүчтүү. Мына азыр айтып жатасыз, көбөйүп бараткандыгынча. Анан ошол боюнча ата-энелер көбүнчө балдары менен бирге болушат дагы, баласынын ошол нерсеге кирип кеткенин кеч билип калышат да. Анан ушул жерде сиз ушул адис катары айтсаңыз, ата-энелер ошо баланын жүрүм турумунда, анын жашоосунда эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек да? Ушул боюнча бир кеп кеңешиңиз болсо жакшы болот. Негизи ата-энелер, өкүнүчтүүсү ата-энелер баягы балдар, азыр ата-энелер менен балдардын ортосунда мамиле өтө мындай сууз десем болот. Мамиле ата-эне менен баланын мамилеси жакын болгондо гана ушул баңгизатка баласы баңгизатка кошулганбы, кошулбагандагы бала менен баарлашпагандыгынан кечирээк билип калышып, ушул өкүнүчтүү болуп атат. Бала менен ата-эненин ортосунда мамиле жакшы болсо, баланын өзгөргөнүн, биринчи баланын өзгөргөнүн ата-эне билет. Ошол себептен балдарга өтө көңүлдү көбүрөөк буруш керек. Балдар эгерде ушу айланага жакшы адамдарга жакшылык жасайм десе, үйдөгү баланы жакшы тарбиялаш керек. Ушул тарбия деген өзү бул чоң дарак. Дарактын ичинде канча бутак бар, канча жалбырак бар дегендей, тарбияны биз азыр кандай дейбиз? Биз балдарды жеткиликтүү кылып камсыздап атабыз, жакшы мектепке окутуп койдук, жакшы шартты түзүп койдук, биз жакшы тарбия берип атабыз деп атабыз, бирок ал тарбияга жатпайт. Тарбия качан болот? Ошо бала менен ата-эненин ортосундагы мамиле жакшы болгондо. Анан бүгүнкү күндө ошо ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле алыс болуп, балдарыбыз көбүнчө азыр телефонго байланып калган. Бала нан жок болсо үйдө ачка отура бериши мүмкүн, бирок ошол элементарный соткасында единица жок болсо, бала уже ачка болот да. Бул нерсени биз бөгөт кое албайбыз. Ушул нерсеге ата-энелер балдарга көбүрөөк, балдардын бул нерсеге кабылган, баңгизатка кабылган бала тез эле өзгөрөт. Анын жүрүм туруму өзгөрөт. Анан жакшы жүргөн бала, активный жүргөн бала пассивный болуп калышы мүмкүн. Баягы тамактанып, жакшы тамактанып жүргөн бала тамактанбай калышы мүмкүн. Маанайы тез өзгөрүп турат бул нерсеге кабылган баланын. Бул нерсеге кабылган бала үйдөн узак мөөнөткө жок болуп кетет, мектептен кача баштайт, досторун тез алмаштыра баштайт, телефондон жашырын сүйлөшө баштайт. Анан туугандарынан, ата-энеден акча алып бүтөт дагы. Бул любой баңгизат, кандай гана баңгизаттын түрү болбосун, ал көз карандылыкка алып барат. Анан туугандарынан акча издеп баштайт, үйлөрүнөн жакшы буюмдар жоголо баштайт. Ошондой кандайдыр бир ушундай балада өзгөрүү болгондо, ата-эне көңүл кош мамиле кылбаш керек, ошого реакция кылыш керек. Ошо балдарды сактап калыш үчүн ошо балдарга бош убактысында дагы көңүл буруш керек. Мектеп учурунда мектептен кийинки убакытта ата-эне жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алыш керек. Эми мына жаштарга коркунучу жөнүндө айтып жатабыз. Ал эми жаштарыбыз өзүнүн убактысын, көпчүлүк убактысын ушул социалдык тармактарда өткөрөт да. Анан социалдык тармактарда ушул баңгизаттарды сатуу фактылары көбөйүп бараткандыгын дагы байкап жатабыз да. Бул боюнча кандай багытта күрөш жүрүп жатат ушул боюнча? Бул негизинен туура суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө ушул баңгизаттар соц тармактар аркылуу сатылып жатат. Бул багытта биздин кызмат атайын кызматтар ачылып, синтетикалык бөлүм ачылган. Ошолор иш алып барып жатат. Анан бүгүнкү күндө ушул баңгизат менен кармалган жарандардын мыйзам алдындагы жоопкерчилиги туурасында дагы бир жолу айтып кетсеңиз, буга чейин дагы айттыңыз. Биздин Кыргызстандын аймагында 1 грамм кандай гана баңгизаттын түрү болбосун, 1 грамм баңгизаттан баштап кылмыш иши козголот. Бул баңгизат менен алектенүү, сатуу, ташуу, мажбурлоо, сунуштоо бул оор кылмыш болгондуктан биздин 282-беренеде 5 жылдан 15 жылга чейин
мүлктүн конфискациялоо менен жаза каралган. Негизи баңгизатты жөн эле жаны колдонбой жанын алып жүрүү дагы оор кылмыштын катарын толуктайт. Баңгизатка көз каранды болуп калган адамдарды дарылоо, аларды коомго кайтаруу иш аракеттери боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз. Бул багыт боюнча мына биздин наркологияларга кайрылган өспүрүмдөрүбүздүн саны аз эмес, көп. Бул нерсени канчалык ата эне, коомчулук ошол адам бала колдонуп атканын эртерээк билсе, дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок азыркы мына химиялык жол менен пайда болгон баңгизаттардын эң жаман жери бир жолу колдонгондо эле көз каранды кылып барат. Ошол себептен балдарда өзгөрүү болгондо ата эне, мугалим, коомчулук бардыгы бир эме натыйжа болуш үчүн эртерээк байкаганга аракет кылыш керек. Жакшы, Гүлмира айым, мына сиз айткан маселелер абдан маанилүү деп айтсак болот. Анан айрыкча ата энелер үчүн дагы бул маанилүү. Азыркы көйгөйдү өтө олуттуу экендигине терең токтолуп өттүңүз. Мына берүүбүз дагы соңуна чыгып атат. Мүмкүнчүлүк берсек, сиз жалпы эле ушул биздин телекөрүүчүлөргө, айрыкча ата энелерге кайрылып айта турган бир кеп кеңешиңиз болсо, мүмкүнчүлүк берсек. Урматтуу ата энелер, биздин келечегибиз болгон жаштарыбызды түз жолго, зыяндуу заттардан алыс болууга сиздердин ордуңуздар өтө чоң. Бүгүнкү күндө менин балам мындай эмес деп ата эне мен түшүнөм, баарыбыз ата энебиз. Ата энелер мына жакында эле ушул биздин президентибизге ата энелер кайрылып чыгып атат. Балам болбогон нерсеге соттолуп кетти, камалып кетти деп. Ошол үчүн балдары жаман жакка баспаш үчүн жакшы тарбия бериңиздер. Бала эгер кылмыш жоопкерчилигине тартылып калса, сиздердин жүрөгүңүздөр үйдө болгону менен бир жүрөгүңүздөр ушул түрмөдө болот. Ошол себептен ушул жакшы дөөлөттүү каарылык сүрөм десеңиздер, балдарга жакшы тарбия бериңиздер. Балдарга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Балдарга билим берүүдө, балдардын жүрүм турумунда тарбия бериш үчүн биринчи өзүңүздөрдү жакшы алып жүрүп, ошо сиздер балдарыңыздарга пример боло аласыздар. Менин балам мындай эмес дебеш керек. Бул баңгизат өтө жаман нерсе. Бул баңгизатка көбүнчө жакшы үй бүлөнүн балдары кабыл аткандыктан ошо сиздерден сурап кетет элем. Балага бир гана тарбия бербестен ошо балдарды түз жолго багыттап, бүгүн эле тарбия берип коюп, эртеси күнкү көңүл кош мамиле кылбастан күндө балдарга тарбия бериңиздер. Туура. Гүлмира айым, биз сиздердин айткандарыңызга толук кошулабыз. Бул баңгизатка каршы күрөшүү бул бир эле укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жумушу эмес. Бул коомчулуктун ар бир жарандардын милдети деп эсептейбиз. Сизге бүгүнкү ушул маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда баңгизат көйгөйүнө байланышкан маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын түштүк аймагы боюнча өкүлү Гүлмира Жапакова менен маек курдук. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.